Жер бетиндеги жан-жаныбарларга өкүм жүргүзүп турган Сулайман пайгамбарга бир адам чуркап келди. Дарбаза алдындагы кароолдорго жумушу өлүм менен өмүргө байланыштуу экенин айтып, жалынып жалбарып пайгамбарга кирүүгө уруксаат алды. Жүзү кубарып кеткен адамга таң кала караган Сулайман пайгамбар: "Сага эмне болду? Бир нерседен коркуп турасыңбы?" деп сурады. Эртең менен мага өлүм периштеси келди. Ал мага ушунчалык ачуулануу менен карады. Мен жердин түбүнө кирип кетейин дедим. Ал мени жанымда алганга келген го деп коркуп жатам, деди титиреп. "А менден эмнени сураганы келдиң?" деди Сулайман пайгамбар. "О бейбечараларга кайрымдуу падышам, сен бардык жан-жаныбарлардын тилин билесиң. Шамал, суу, таш айтканыңан чыга албайт. Сенден суранарым, шамалың мени Индустан тарапка алып барып койсун. Балким мени өлүм периштеси таппай калар", деп жалынып жиберди. Байкуш пендеге боору урган Сулайман пайгамбар шамалга буйрук берди. Шамал бир заматта Индустанга алып барып койду. Бир аздан соң Сулайман пайгамбар жамаатына келсе, алардын арасында өлүм периштеси да олтуруптур. Сулайман пайгамбар ага карап: "О өлүм периштеси, сен бир адамга эмнеге ачууланып карадың? Ал байкуш сенден качып мага келди го", деп сурады. "О дүйнөнүн улуу падышасы, мен ал кишини ачууланып караган жокмун. Мен аны таңыркап карадым. Ал аны түшүнбөй коркуп кетсе керек да. Алла Таала ал адамдын жанын бүгүн Индустандан аласың деп буйруган эле. Мен анын бул жерде жүргөнүн көрүп, мунун 100 канаты болсо да Индустанга учуп жете албайт, туура эмес угуп алдымбы, деп таң калган элем. Азыр болсо Индустанга барып, ал адамдын жанын алып келдим", деп жооп берди.